Ош шаарында коомдук транспортто жаш кыздарга ырдык көрсөткөн жаран кармалып, тергөө амалдары башталды. Ош шаарында коомдук транспортто жаш кыз-келиндерге ырдык көрсөткөн жаран тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматтарга караганда видео Масалиев көчөсүндө тартылган. Анда жаш кыз телефонунун камерасына белгисиз эркекти тартып, аны маньяк деп атаганын угууга болот. Видеодо ал киши камерадан качып кетүүгө аракет кылган. Жаран бул видеону Instagram баракчасына жүктөп, ал адам коомдук транспортто аялдарга ыплас аракеттерди жасаганын байкап, аны далил катары видеого түшүргөнүн жазган. Ошондой эле ал кыз-келиндерди этият болууга чакырган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 23 октябрда видеодогу жаран аныкталып, тергөөгө жеткирилди. Учурда бул боюнча текшерүү иштери башталды. Ош шаардык милициясы шаар тургундарына кайрылып, эгер сүрөттөгү адамдан кимдир бирөө ыдык көрүп же жабыр тарткан болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылууну өтүндү. Булак турмуш кежи. Камчыбек Ташиев Нарында жаңы мечиттин ачылышына катышты. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Нарын шаарындагы Жакыпбек ата атындагы жаңы мечиттин ачылуу аземине катышты. Атайын кызматтан билдиргендей, аталган мечиттин курулушу 2024 жылы башталып, бардык заманбап шарты менен бүткөрүлгөн. Жалпы 600 орунга ылайыкталган. УКМК жетекчиси мечиттин ачылышы менен жергиликтүүлөрдү куттуктады. Ошондой эле Нарын шаарынын тургундары менен жаңы мечиттен бешим намазын окуду. Муфтият жаңы мечитти аялдар бөлүмү, сөөк жуучу жай, даараткана жана заманбап шарттар менен жабдылган ашкана бар экенин билдирди. Кыз-келиндердин миграциясы аргасыздыкпы же мүмкүнчүлүкпү? Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча 2024 жылдын этегинде чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардын жарымынан көбү аялдар экени айтылды. Бүгүнкү күндө Москвадагы жатаканаларда, Туркиядагы ресторандардын ашканасында күн-түн уйкусуз иштеп жүрүшкөн кыз-келиндер арбын. Өкүнүчтүүсү, чет жерде жүргөндөрдүн кээ бири зомбулукка кабылат, кээси айлыгын ала албай кемсинүүгө учурайт. Алардын мекенге кайтуусу дагы жеңил эмес. Дегенибиз, эмгектен чарчаган, моралдык жана психологиялык жараталган аялдар көп. Миграцияларды күчтүү, көз карандысыз кылып өзгөртсө дагы, өз мекенине келгенде коом кайра эле эне, жубай, үй кожойке деген эски ролго кайтаргысы келет. Натыйжада аял экономикалык жактан активдүү болгону менен социалдык жактан пассивдүү бойдон калууда. Эл аралык миграция уюмунун эксперттери аял миграцияны токтотуу эмес, аны колдоо механизмин түзүү керек дешет. Миграция бул социалдык өзгөрүүнүн чагырылуусу. Эгер мамлекет аялды четке кетүүдөн мурда даярдап, кайтып келгенде колдосо, бул агым көйгөй эмес, өнүгүү булагына айланмак. Кыргызстанда азыр мигранттар үчүн реинтеграция программасы жок. Миграциядан кайтып келген аял үчүн эң зарыл нерсе жумуш, билимди жаңылоо жана психологиялык колдоо. Мындай колдоо Кыргызстанда жокко эсе. Мына ушул боштукту толтурууда мамлекеттик атайын программа иштеши зарыл. Ансыз аялдардын коомдогу орду үнү угулбайт. Булак Назар Ньюс кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Манас аэропортуна улайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга унаа токтотуучу жайга кирүүгө уруксат берди. Эми улгайган адамдар, балалуу энелер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана оорукчан жүргүнчүлөр түз эле жабык аймакка чейин кире алышат. Аэропорттун маалыматына караганда, учурда терминалга кирүү күткөн жана узатып жаткан адамдар үчүн убактылуу чектелген. Бирок жүргүнчүлөрдүн жана алардын жакындардын ыңгайлуулугу үчүн тамак аш жана суусундук сатылуучу жайлар, ошондой эле жабык күтүү зонасы уюштурулат. Бул аймак жүргүнчүлөргө жамгырдан же кардан корголгон шартта күтүүгө
мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары 2 жуманын ичинде терминалга чейин болгон аралык 300 метрге кыскартылат. Бул жүргүнчүлөрдүн аэропорттун имаратына тез жана ыңгайлуу жетүүсүн камсыз кылат. Булак репортер Кежи. Турдакын Усубалиевдин жакындары Кочкордун аталышын өзгөртүүгө каршы чыкты. Кыргыз эстеринин мурдагы жетекчиси Турдакын Усубалиевдин туугандары жана анын атындагы фонд Кочкор районунун атын өзгөртүүгө каршы экенин билдиришти. Буга чейин аймактын аксакалдары Кочкор районуна Турдакын Усубалиевдин ысымын ыйгаруу демилгесин көтөрүшкөн. Бирок Усубалиев атындагы фонд бул сунушту колдобой турганын айтып, фонд жер суулардын тарыхый аталышын сактоого өзгөчө маани берерин белгиледи. Фонддун билдирүүсүндө Кочкор байыркы аталыш болуп, жергиликтүү эл үчүн өзгөчө баалуулукка ээ экени жана анын өзгөртүлүшү аймактын тарыхый маанисин төмөндөтөрү айтылды. Эске салсак, буга чейин Бишкек жана Нарын шаарларындагы борбордук көчөлөрдүн бирине Турдакын Усубалиевдин ысымын берүү сунушталган. Бирок маркум саясатчынын туугандары бул демилгени да колдогон эмес. Халкым, президентим, biz qochamiz desak bizlarni otib taylayapti. Bormaymiz desak urushga majburlayapti. Орусияга иштегени барган өзбекстандык Акбар Курбонов аны алдап Украинадагы согушка алып кеткенин Азаттыктын өзбек кызматына айтып берди. Өзбекстанда Розагүл Бобаева баласын мекенине кайтаруу аракет кылып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылууда. Акбар өзү да үй бүлөсүнө видео кайрылуу жөнөтүп, аны социалдык тармактарда жайылтууну суранган. Булак Азаттык. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Медицина кызматкерлерине түшүнөмүн, силерге айлыгыңар аз. Аны айтайын деп турасыңар, айта албай атасыңар. Жүрөгүңөрдө турат ошол нерсе. Бул боюнча дагы биз өкмөт өзүбүздүн программабызды иштеп чыгып атабыз, даярдап атабыз. Азыр медицина кызматкерлерин жана билим берүү кызматкерлерин ошолордун айлык акыларын карап чыгуу боюнча сиздердин турмуш тиричилигиңерге керектүү маселелерди чечүү, мисалы үй маселеси. Медицина кызматкерлеринин ар бири үйлүү болуш керек. Кудай калса бул биздин программабызда бар, муну биз камсыз кылабыз. Мына Нарында жаңыдан эле баштадык ипотекалык үйлөрдү. Мына Акталада бүгүн тапшырма берип келдим, ал жерде да ипотекалык үйлөрдү баштап атабыз. Так, республикабыздын бардык жерлеринде быйылкы жылы 70 000, өзү башында 25 000 келе обозначить эткенбиз. Акыркы отуруп жылда аягына барып 70 000ге чейин чыгып кетти. Эмдиги жылы 100 000ге чейин чыгарабыз деп атабыз. То есть ошол үйлөрдүн бардыгы ким үчүн салынып атат? Сиздер үчүн салынып атат. Көпчүлүк жерлерде алып атат. Туура Нарын бир аз артаракта калды, бирок Нарынга азыр каттуу киришип атабыз. Так, силер да үйлөрдү аласыңар кудай калса. Мамлекет тарабынан. Айлыгыңарды көтөрөбүз кудай буйрса. Айлыгыңарды көтөрөбүз. Эмдиги жылы 1-кварталдан айлыгыңар көтөрүлө баштады. Этап. Октябрь, июнь, Генеральный прокуратурага биздин заманбапты тапшырдык. Эми дальше башка иш чараларды жүргүзөбүз.
Так, достор, саат 5 болду. Эми МВДга келип атайын ушул Катя Бибол боюнча арыз жазып кеттик ГУВДга. Кудай буюрса, биздин укук коргоо органдарыбыз ал боюнча текшерип чыгып чара көрөт деп ишенебиз. Сөз. На данный момент находимся возле здания судебной экспертной службы. Мы подали адвокатский запрос, чтобы провели лингвистическую экспертизу. Саат 6-га 10 минутта калды. Не кылдык? Достор, биз азыр менин кесиптештерим менен чогуу МИДке кайрылуу таштадык. Ошол азыркы болуп жаткан окуя боюнча МИД кандайдыр бир реакция кылып, мүмкүнчүлүк болсо бизди кесиптештерибиз менен Россияга жөнөтсө, ушул кыргыздардын намысын, кызыкчылыгын коргоп келмекпиз деген өтүнүч таштадык. Катя Бибол панатсы ким экен десеңер, уйгур экен, уйгур. Москвадагы барып кыргыздарды, казактардын баарын сөгөтпайбы? Вот өзүнүн канында да казактардыкы бар экен. Интернетке кирип Катя Бибол кто десеңер чыгат экен. Сама она не русская, ну мамасы может быть русская, но живет в России. И как бы корни уходит уйгур, папасы жагынан уйгурка она, оказывается. По внешности даже эмеге славянский внешность эмес го, вот смешанная вот көрүнүп турат да. Короче, вот откуда